Токтогулда 14 жаштагы кызды 6 айдан бери зордуктап жүргөн жигиттер кармалды. Жалал Абад облусунун Токтогул районунда зордуктоо фактысына шектелип, 3 жаран колго алынды. 20 ноябрда милицияга 1984-жылы туулган тургун арыз менен кайрылган. Анда июнь айынын ноябрына чейинки аралыкта анын 2011-жылы туулган кызын балдар күч колдонуп зордуктап жүрүшкөндүгүн билдирген. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо менен катталып, кылмыш иши козголду. Натыйжада 27, 19 жана 15 жаштагы жергиликтүү тургундар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Номер 6. Машарапова Гулай Эгемназаровна. 7-шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Машарапова Гулай Эгемназаровнага добуш бериңиздер. Элге кызмат кылуу менин жолум. Нокен районунун Бирдик айылында милиция кызматтык унаасы катышкан жол кырсыгы болду. Милициянын кызматтык унаасы жолдон артка кайрылып жаткан учурда катуу ылдамдыкта келе жаткан Mercedes-Benz унаасы токтой албай келип сүзгөн. Кырсыктын видеосу социалдык тармактарга тарап, интернет колдонуучуларынын талкуусун жаратты. Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү кырсыктан эч ким жабыр кабагандыгын билдирди. Ал эми милиция кызматкерлери ал учурда жолдун унаа жана жөө өтүүчү бөлүгүнө атайын белгилерди орнотуп жатышканын айтышты. Окуя боюнча текшерүү жүрүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы номер 2 шайлоо округундагы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Бактияр Калпаевдин шайлоо өнөктүгүнүн эрежелерин бузгандыгы боюнча арыздар жана билдирүүлөр боюнча жумушчу топтун материалдарын карап чыкты. БШКнын юристи ырчы Самара Каримова социалдык тармактагы аккаунттары аркылуу мыйзам тарабынан тыюу салынганына карабай концерт берерин билдиргенин маалымдады. Жумушчу топ бул эреже бузуу үчүн Калпаевке 7500 сом айып пул салууну сунуштады. Номер 11. Калмаматова Элиза Бакалбаевна. 8-шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Калмаматова Элиза Бакалбаевнага добуш бериңиздер. Мыктыбек Оролбай уулу дагы беттешет. Катардын борбору Доха шаарында алдыда өтүүчү турнирдин расмий салмак өлчөө аземи болуп өттү. Ири мелдеш алдында бардык мушкерлер окшош процедурадан өтүп, абалдары жактырылды. Кыргызстандык мушкер Мыктыбек Оролбай уулу да мелдешке чыгууга толук даяр экенин көрсөттү. Ал дүйнөдөгү эң мыкты тажрыйбалуу атаандаш Джек Хермансонго каршы өткөрмөкчү. Күрөш 22 ноябрда өтөрү белгилүү. Турнир күйөрмандар тарабынан чоң кызыгуу жаратты жана Дохадагы мелдеш дагы бир күчтүү шоу болору күтүлүүдө. Таиландтын Бангкок шаарында өтүп жаткан Алам сулуусу сынагынын жеңүүчүсү мексикалык катышуучу Фатима Бош Фернандес болду. Бул тууралуу аталган конкурс уюштуруучулары жазды. Маалыматка ылайык аталган мелдеште 2 орунду Таиланд өлкөсүнүн катышуучусу Винна Павина Сингх ээлеген. Ал эми 3 орунду Венесуэланын катышуучусу Стефани Адрианна Абассали Насер алган. Белгилей кетсек, Кыргызстандын атынан Алам сулуусу 2025 сынагына 19 жаштагы Мерим Кувакова катышкан. Швециялык 42 жаштагы Мартин Стреби 81 даана ширеңкени мурдуна салып, Гиннестин рекордтор китебине кирген. Мартиндин айтымында анын 2 баласы рекордтор китебин барактап жатып, атасынын дагы эрдиктерин ушул китептен көрүүнү кыялданарын айтышкан. Мартинге балдарынын айткан сөзү шык берген. Ал алгач 35 ширеңкени мурдуна салып көргөн. Андан кийин дагы бир нече даананы көбөйтүп машыгып баштаган. Алгач сыноо максатында жасап көрүп баштаганымда мурунду бир аз чоюу керектигин билдим. Андан кийин ширеңкенин баарын салып баштаганда эч кандай оору сезген жокмун деген ал.